Үйүндө олтурган адамга шейиттин сообу берилет. Айша энебиз мындай дейт: мен Алланын элчисинен чума оорусу тууралуу сурадым. Алланын элчиси чума оорусу азап, Алла Таала аны өзү каалаган адамга жиберет. Ал ооруну момундарга мээрим катары берет. Кимде ким чума оорусу жайылып кеткен учурда сообун Алла Тааладан үмүт кылып, сабырдуулук менен үйүнөн чыкпай олтурса, жана Алла Таала тагдырына жазган нерселер гана болооруна ишенсе, анда ага шейит болгон адамга берилүүчү сооп берилет. Ибн Хаджар Аскаляни деген алым бул хадистин мааниси жогоруда айтылган сыпаттар менен сыпатталып, бирок ошол оорунун айынан өлбөсө да, ал адам баары бир шейит болуп өлгөн адамдын сообундай соопко ээ болоорун билдирет деген. Чынында бул хадис бир гана чума оорусуна эмес, көпчүлүккө тарап, элдин калың катмарына бат жайыла турган бардык ооруларга тиешелүү. Динде өзүңө жакшы көргөндү башкага да жакшы көр деген эреже бар. Өзүңө эч качан ооруну каалабайсың, өзгөнү да ойло. Жамандыктын артынан жакшылык, кыйынчылыктын артынан жыргалчылык келерине ишен, Алланын тагдырына ишенип, андан сооп үмүт кыл. Ушул кылганың үчүн шейиттикиндей соопко ээ болосуң.